Бардык мусулман коомчулугунун улуу майрамы Курман айт башталды. Быйыл бул маареке башоонанын 21-ине туура келди. Ал таң эрте айт намазын окуган күндөн баштап 3 күнгө уланат. Адамзаттын тилеги кабыл, маанайы ачык болгон майрамда курмандык чалуу важип катары саналат. Курмандык малын майрамдын алгачкы күнү айт намазынан кийин, айттын 3-күнү күн батканга чейин чалууга болот. Курбандык чалуу кимдерге важип болуп саналат? Биринчи мусулман болуу, экинчи жол сапарда эмес, муким туракты бир орунда. Курмандык чалуу кимдерге важип болот? Биринчи мусулман болуусу, экинчи сапарда эмес, туруктуу бир орунда болгон жана үчүнчү алгачкы зекеттин талабы боюнча 85 грамм алтындын өлчөмүндө өзүндө жеке каражаты же дүнүйөсү болуусу керек. Курмандыкка кандай мал союлат? Ал биздин элибиздин 4 түлүк малы. Тактап айтканда, кой, эчки, уй жана төө союлат. Ешки, кара малдан сыйыр және түйе малы чалынат. Эң башкысы Алла жолунда чалына турган курмандыктын эч бир жеринде кемчилиги болбошу керек. Курмандыкка союлган этти 3кө бөлүп таратуу абзел. Бир бөлүгү өзүнө, экинчи бөлүгү туугандарга, кошуналарга, үчүнчү бөлүгү жардамга муктаж адамдарга таратылат. Курбан айтка 3 күн кезеңинде айт намазын окуп болгон. Курман айт 3 күнгө созулат. Айт намазын окуп бүткөндөн кийин туугандарды, жора жолдошторду, өзүнө өтө жакын болгон сыйлаган адамдарга барып зыярат кылып, ак дасторкон жайылып, ак ниети менен адамдардын баарына айт кабыл болсун дегендерге өзүнүн тамак ашын сунуп урмат көрсөтөт. Деген кишиге осундай өзүнүн ас мәзири менен курметин көрсөтөт. Бардык дүйнө мусулмандары ушул убакыттарда ажылык милдеттерин аткарып жатышат. Быйыл 3000ден ашуун казакстандык Мекке, Мединага барып, ажылык парыздарын аткарышты.